Мына акциздик маркалар боюнча мен силерге подробно бир информация берип коеюн. Урматтуу журналисттер, өзүңүздөр билесиздер, акыркы 20 күндөн бери биз ушул акциздер боюнча, налогдор боюнча өтө чоң коррупциялык схеманы ачтык. Бул коррупциялык схема өтө тастыкталган, өтө мындай даярдалган. Бул жерде бир нече ошол налогду төлөөчү, налогду жыйноочулардын, салыкты жыйноочулардын жетекчилери катышкан жана ошолордун кызматкерлери катышкан. Булар бул кылмышты өтө мындай бекитип, даярдап, эч ким көрбөй турган кылып, эч ким билбей турган кылып даярдашкан. Жана бул кылмыштын көлөмү өтө чоң суммада болгон. Мисалы, булар эмне кылган? Мына элде айтылып жүрбөйбү? ЭТТН деп. Электрондук товар, электрондук товарно-транспортная накладная. Электрондук товарно-транспортная накладная дейт. Мен ушуну силерге бир 2 мүнөткө түшүндүрүп коеюн, себеби журналисттерге бул түшүнүктүү болуш керек. Эмне үчүн ЭТТН деп атышат? Булар ЭТТНди эмне кылышкан? Булар ЭТТНди ар бир товар чыкканда акциздик марка, ну, скажем, водка, да? Арак чыкканда, ошо аракка акциздик марканы жабыштырат да, анан кийин сатканы жөнөтөт. Ошо сатканы жөнөткөндө ошол жерде ЭТТНди жазышат. То есть товар транспорт накладная электрондук. Алар эмне кылат? Ошону жазып чыгарат дагы товар кете берет. Кете турган жагынан барып сатыла берет. А ЭТТНди возврат не деп коет эле? Возврат отклонен деп туруп, артка кайтарып алышат дагы, аны жок кылып жиберишет. Бирок товар кетти. Анын ордуна кийинки товар чыгарып дагы ошентип кете беришет. То есть бул ушундай мафиозный баягы структура болгон. Ар бир кайтарылган ЭТТНди налоговый инспектор текшерип, эмне үчүн кайтарылды, кандай болду деп акты түзүш керек эле. Бирок биз текшерип чыккандан кийин азыр дагы эле текшерип атабыз. Миллион ЭТТН кайтарылып келинген. Бирок бирөөсү дагы ошол налоговый инспекторлор тарабынан текшерилген эмес. Бирөөсү дагы. Общий оборот суммы приблизительно около 500 миллиардов сом болгон. Точнее 464 миллиардов сом болгон. Ушунча акчаны баягы көмүскө экономиканы алып чыгышканда контрабанда менен ушул налоговиктер өздөрү ушуну менен машыгышкан. Так? Бул жерде приблизительно эсептеп келгенибизде бүгүнкү күндө 30 миллиард сомго чейин налог төлөнбөй калган. Ошол контрабанданын эсебинен. Мына көп эле айтып атышпайбы, эмне үчүн налоговыйдын башчысын кармады, анын орун басарларын кармады, жанагы кызматкерлерди кармады деп. Мына ушун үчүн кармаганбыз. Бүгүнкү күндө ушул иш дагы жүргүзүлүп атат. Мындан кийин дагы азыр текшерүү аудиттер коюлду. Бул дагы бир жолу айтайын, бул кылмыш өтө даярдалган, мындай профессионалдуу түрдө бекитилген кылмыш болгон. Буга мынчалык киришип таппаганыбызда бул дагы деле боло бермек. Анан кийин эң негизи биз эмне үчүн адвокатты кармадык, Алтынбекти. Так, кармаган себеби ушул кайтарылган ЭТТНдерди алар салык инспекторлору текшерип, дагы бир жолу айтайын, ар бирин текшерип, эмне үчүн кайтарылгандыгын себебин жазыш керек эле да. Булар текшербей койгон, атайлап. Себеби ар бир кайтарылган ЭТТН үчүн булар өздөрүнүн мындай коррупциялык долясын алып турушкан. Иштейди, миллион ЭТТН кайтарылды. Миллион ЭТТНден 1 доллардан алсын, миллион доллар алып коюшкан. А эгерде 10 доллардан алса, 10 миллион доллар алып коюшкан. Мына ушуну азыр казып чыгып атабыз. Кимге кетти бул акчалар? Кимдери алды бул акчаларды? Так? Ушунун баарын азыр казып чыгып атабыз. Жана мындан кийин дагы жанагы жоопко тартабыз. Дагы бар адамдар. Так? Кече эле мындан 2 апта мурда коюлган налоговыйдын жаңы башчысы коюлду эле, фамилиясы ким эле? Кыдыров деген коюлду эле. 2 аптанын ичинде ал киши да кайра түшүп калды. 2 аптанын ичинде, 15 күн ичинде ал киши кайра ушул ЭТТНдерди жашыргандыгы боюнча дагы түшүп калды. Мына аны да бүгүн кече президентке биз представление бердик. Президент азыр башка бирөө назначить этип атат. Аны дагы жоопко тартабыз азыр. То есть мындан ары мамлекеттин бюджетине кол салгандардын ар бирин аябастан жоопко тартабыз. Ким болсо да.
жоопкерчиликтүү келип иштесин тийбейбиз. Эгерде мамлекетке зыян келтирсе жоопко тартабыз.